Арбаңыздар, ардактуу агартуучулар, ата-энелер, замандаштар. Мелис агай, биздин Пет кеңеш подкастыбызга кош келдиңиз. Кош көрдүк. Эми көпчүлүк сизди педагогдор тааныйт. Ошентсе дагы биздин угармандарга, көрөрмандарга өзүңүздү тааныштырып койсоңуз. Рахмат. Аты дагы жакшы экен, Петсовет деп. Мектепти эстетет. Мектепте 14 жыл иштептим жалпы. Анан менин аты жөнүм Музулманов Мелис Өзенович. Көпчүлүгү ошол Мелис агай деп тааныйт. Ошол өзүм айтылуу аксынын кулуну болом. Ошол жерде 11 жыл билим алдым. Токтол Сатылганов мектебинде окугам. Анан 2006 жылы Ош мамлекеттик университетине кыргыз филологиясы жана журналистика факультетине кыргыз тили жана адабияты мугалими адистигине тапшыргам. Ушул жерде мындай баса белгилеп айтып коюш керек. Өзү ошол мезгилде мугалимдик кесип чындап эле азыр бир аз кубантканы, мектептерге барсаң, окуучулар кыздарбы, балдарбы мугалим болом деп айтып калган чындап эле сүйүндүрөт, бирок ал мезгилде жок болчу. Азыр мындай жанданып келатат. Жанданып келатат. Буну таанылып коюш керек. Себеби балким баланын саны көбөйтат, мектепке дагы көбүрөөк талап болуп атат. Бирок биздин мезгилде чындап эле мугалим болом деген аз эле деп келген эмесмин. Анда мындай ачык айтып коюш керек. Анан баягы жалпы республикалык тестирлөөдөгү балым жетип, бюджеттик орунда окуп, ошол жерде окуп калдым. Анан мен студент кезден баштап иштедим. Мугалим болуп иштедиңиз, Навайда. Андан мурда Навай мектебинен мурда Кеңеш айылында, ошол Ош шаарынын четинде бир даярдоочу курста, ОРТга даярдоочу курста өзүм менен 3 жаш кичине балдарды 11 класстарды жалпы республикалык тестирлөөгө даярдагамын. Студентсиз, анан тестке даярдадым. Анан ошол жерде иштеп баштагам ишимди. Андан кийин ошол Навай мектебинде иштедим. Андан кийин раматтылык биздин устатыбыз Каныбек агайдын, Абдубаситович бардыгы сыйлаган агайыбыздын сунушу менен, чакыруусу менен Ош мамлекеттик университетинин алдында Ыйман деген гимназия ачылган. Ошол жерде кыргыздар тараптан жооптуу болуп иштедим 2 жыл. Ошол аралыкта жылдын мыкты мугалими конкурсуна катышып, ал мезгилде Навай мектебинде да иштейт элем. Ошол жерде катышып, анан республикага катышып, республикадан дагы баш бәйгени жеңип алган жагдайым бар. Анан кайсы жыл ошол? 2014 жыл. Демек 2017 жылы 14 жылы Кыргызстандагы эң мыкты мугалим сыйлыгын жеңүүчүсүз. Ошол жерде ошол конкурска катышканмын. Анан кийинки жылы эле ошол 2015 жылдан баштап Ош шаарында мындай абдан мыкты, сиз деле бир топ барып көрдүңүз, абдан мыкты салынган, түрк боордошторунун жардамы менен салынган номер 52 кыргыз-түрк достугу деген мектеп лицей бар. Мына ошол жерде директор болуп иштедим. Андан кийин карасам илимий ишим кала берди. Анан жетекчим Абдыкерим Жаркынбаевич ошол катуу кийгилишүүсү менен, менин устатым Ахматов Кыял Камытовичтин катуу кийгилишүүсү менен, анан ошол алардын сунушу менен анан карасам мектепти таштабасам мындай илимди жакташ кыйын экен. Анан мектеп таштап университетке өтүп, ортодо 1 жыл мектеп иштедим. Университетте иштедим. Өзүмдүн педагог илимдер боюнча кандидаты деген диссертациямды жактадым. Илимий даражага ээ болдум дегендей. Андан кийин 2 жыл айтылуу ошо Ноокат билимканасында, Ноокат билимканасы бар. Абдан мыкты ийгиликтери бар. Аны ошол мындай уюштуруп, түптөгөн Мамайсупов деген агайыбыз бар, бардыгыңыздар билген. Ошол агайдын мектебинде иштедим 2 жыл. Андан кийин азыр учурда Кыргыз билим берүү академиясында вице-президент болуп иштейм. Менин мындай баскычтарым, билим берүүдөгү тажрыйбам ушундай. Сонун. Анан Мелис агай, мына 14 жыл ошондо тажрыйба мектепте, Мектепте. Ошол 14 жыл тажрыйбада анан эми азыр мына бир илимий мекемеге келдиңиз да. Ошол Кыргызстандын билим берүү системасын, өзгөчө мектеп билим берүү системасын мындай нормативдик документтерин, жаңы табылгаларды киргизе турган бир мекемеге келдиңиз да. Кандай сезип атасыз өзүңүздү? Кандай экен айырмасы? Айырмасы бир топ бар экен. Себеби бул илим менен сиз айткандай практиканы айкалыштырган мекеме. Эми бир нерсени таанылып коюш керек экен, мектеп мугалимдери чындап эле бир нерсени окуюн,
бир нерсени үйрөнөйүн, ушул илим деген дээрлик мугалим жок экен. Алардын катарында мен деле толуктайт окшойм. Анткени бизде изденүү деген илимий жактан мындай бир изилдөө, жыйынтыгын көрүү, анализдөө, салыштыруу деген дээрлик жок экен. Мектеп мугалим. Мектеп мугалимдеринде. Муну кантип байкап калдыңыз? Эмнеден байкап атабыз? Мисалы, мен деле мектепте иштеп атканда ушундай ойлочумун. Ой, бизде Европадагыдай же өнүккөн өлкөлөрдөгүдөй бизде жакшы бир жазылган бир документ жок, же буну ошол эле министрлик камсыздаш керек, же КББ камсыздаш керек деген ойлор бизде деле болгон да мектептечи. А бирок келип карасаң, жазылган мына мисалы стандарт болсун, предметтик стандарт болсун, окуу программасы болсун, карасаң, мындай жакшылап карасаң, аябай көп нерсе бар да. Кынтыксыздай сезилет, Кынтыксыздай сезилет. Аны эгерде ошону минимумун эле өздөштүрсө, эгер минимумун эле өздөштүрсө, бир топ мындай ийгиликтер болмок мектептерде. Бул эң чоң негизги өзгөчөлүктөрдүн бири ушул деп ойлойм. Мектеп илимий жактан же изденүүчүлүк жактан чындап эле аркада. Аны тан алып коюшубуз керек. Эң сонун келдиңиз да. Эми караңыз. Абдан бир талуу маселе келдиңиз да, Мезис мырза. Мына нормативдик документтер өзүңүздөр иштеп аткандай азыркы күндө кынтыксыздай жазылыптыр. Мектеп да аракет көрүп аткандай. Бирок коомдо билим берүү академиясына дагы мектепке да сындар көп да. Эмнеден көрүп атасыз муну? Бул жерде мен ошол мектепте иштеп жүргөндө өзгөчө практик мугалим катары көп айтсаңыз, Мектепте иштеп жүргөндө деле айтат элем, билим берүү деген бул бир гана мектеп менен, Кыргыз билим берүү академиясы менен же билим берүү жана илим министрлиги менен чечиле турган маселе эмес бул. Бул мындай ачык даана көрүнгөн нерсе да. Бул биринчиден мектеп миң аракет кылганы менен ата-эне кош аракет кылмайынча, окуучу өзү аракет кылмайынча, анан эң негизгиси билимдүү адамга, билимдүү кишиге, адамдын билимине коомдук талап болмоюнча, ал биринчи орунга чыкпайынча, бул менимче кайра мындай ордуна түшүшү кыйын бир топ. Бизде мына акыркы жылдары гана мына мисалы бир аз кримтөөлдөр, ачыгын айтканда, акчасы барлар, башкалар бир аз мындай коомдук авторитети азайтат да. Ушул жагдайдан пайдаланып, биз мугалимди, билимдүү окуучуну алдыга созушубуз керек. Бирок ушул жерде бир тенденция келет. Мен спортко абдан кызыгам. Мына бүгүн дагы өзүм футбол ойноп келдим. Бирок спортчуларга коомчулук, жетекчилик, артыкчылык бергендей дагы деле билим берүүгө артыкчылык бере элекпиз. Мисалы, демек билим берүүдө жетишкен ийгиликтер спортто жетишилген ийгиликтерге даңазаланбайт. Даңазаланбайт. Мисалы, былтыркы жылы биздин бир жигит математика боюнча Кыргызстан тарыхында биринчи алтын медалды алып келди. Эл аралык олимпиададан. Бул дүйнөлүк олимпиада. Эл аралык олимпиада абдан көп. Дүйнөлүк олимпиадага 90 канча мамлекет катышат. Эл аралык деген эми 3төн ашса эл аралык болуп өрөт да ал эмне. Дүйнөлүк олимпиададан алтын алып келди. Ооба, рахмат, президентибиз чакырып мугалимине, башкасына сыйлык берди. Жакшы бул, жакшы көрүнүш. Буга чейин чындап болгон эмес агай. Аны үчүн рахмат айтып коюш керек. Бирок коомчулукта ал даңазаланган жок. Ал билинген да жок. Бул 30 жылдан ашуун эгемендүүлүктөгү биринчи алтын медалыбыз болчу. Математикадагы. Бир топ жылдардан кийин келген ийгилигибиз болчу бул. Азыр балким көрөрмандарга ошону дагы бир жолу өзүңүз даңазалап бир айтып коюңузчу. Бул андан сырткары, мисалы Мамат деген агай бар, Ишматов агай, ошонун Кыргызбаев атын унутуп калдым, бир жигит болчу. Кайсы мектеп? Бишкек шаарындагы менимче 61-чи мектептин окуучусу болсо керек эле. Балким так адаштырып атам, себеби ал жерде бүтүп жеке менчик мектепке деле өткөн болушу мүмкүн. Андан кийин агай, мисалы информатикадан былтыркы жылы жалпы командалык эсепте алганда Кыргызстан 25-чи орунга чыкты тарыхында. 96 мамлекеттин ичинде. 25-чи орун. 25-чи орун. Кошуна өлкөлөрүбүз мына бизден бир топ алда болгон кошуна өлкөлөр 28де, бирөөсү 32де калды. Аны даңазалап, албетте бир жеке devlet. Бул дагы бир тепкичке көтөрүлүү, туурабы? Бул өтө сонун нерсе, өтө жакшы нерсе. Бирок булар ошол мезгилдерде бир аз даңазаланып, ура менен баягы Facebook'та, Instagram'да кичине мындай бир өзүнчө бир жылдыз болушу мүмкүн. Бирок
убактылуу эле болуп калды да мындай. А бирок аны сыйлаган, алдынан чыкканда ой ушул жигит деген дээрлик мындай адам көрбөйм. Бул менимче экинчи бир чоң маселелердин бири. Анткени коомчулук жалпы жабыла ушул нерсеге билим берүү маанилүү экен дегенди айтпасак болбойт. Ооба, коомчулуктун күнөөлөп аткан жеринде мугалимдерибиздин билим берүү системасынын ошол бир аз татаал теория менен жазылып калган окуу программаларынын буга чейинки китептердин мындай өзүнчө бир чоң эле мындай бир система да бул. Ооба, күнөөлөр болушу мүмкүн, бирок бири-бирибизди мындай күнөөлөбөй, мүмкүн болушунча колдоп, буттап, таяп, анан кызматташтыктын жолдору. Кызматташтыктын учуру да азыр. Ушул нерсе болмоюнча билим берүүбүз азыркы айткандай мектеп өзүнүн көр тирлиги менен болот. Мугалим өзүнүн ошол сабагын өтүп коюп, үйгө барып, айылдын мугалими мал келин караш керек, дагы башка деген бир нерселер менен алектенип жүрөбүз. Ошон үчүн коомчулук бул нерсеге абдан мындай бир маани беришибиз керек. Мелис мырза, жанагы сөзүңүздөн улай да, мындай айтып кетпедиңизби, мындай ушул билим берүү академиясына келгени мектептин мугалимдери илимге маани бербей атабыз, көбүрөөк мындай изденбей атабыз дегендей бир ойду айттыңыз да. Эмне себептен бул эриш аркактык болбой атат? Кантип ушуну камсыздап алабыз? Бул жерде менимче жаш мына коңшу Казакстанды алсак, алардын мектептеринде мисалы да мен аябай таң калдым да. Мындай бир мектептин директору менен таныштык. Немени бүтүп келгем деди да. Оксфорд бүтүп келгем деди. Мектептин мугалими. Мектептин директору. Анан мындай бир билим берүү чөйрөсүндө жүргөн адам катары мындай бир бул бизде турган бир болбой турган нерсе, бизде дээрлик болбой, жок бизде. Дээрлик болбой тур. Анан ушундай кызматташтык менен илим менен университет ушунчалык мектеп менен университет кызматташыптыр. Университет айткан нерсени, мындай илимий нерсени, ой, мындай кылса мындай болот экен, мектеп мугалимдери минтип иштеп атат экен деген нерсени мындай илимий жактан аныктап бере турган нерселердин бири университет. Муну сиз коңшу Казакстанда жөнүндө сөз кылдыңыз. Айтып атам, ошентип берет экен да. Бул нерсе айтайын дегеним, бүгүн мектеп менен университеттин байланышы жалаң гана практикада гана агай. Башка кызматташтык жок. Практикага дагы 1 айга келет, 1,5 айга келет. Аны дагы мүмкүн болушунча студенттер шаар жериндеги мектептерге бөлөт көбүнчө, анан айыл жериндеги мектептерге жакыныраактарга бөлөт мындай. Ушул жерде мектеп менен университеттин кызматташтыгы бул абдан бир мыкты деңгээлге коюлмайынча илимий жактан биз аксай беришибиз мүмкүн. Анткени университетте илим жактоо жөнүндө талап бар да. Макала жазышың керек. Дагы бир илимий даражаң көтөрүлсө, сага айлык акыңа дагы жакшы мамлекеттен сырткары университет кошуп берет, башка деген бир топ маселелер бар. Кызыктыра турган бир механизмдер бар да. А мектепте эч нерсе жок. Мектепте эч нерсе жок. Илимий бир макалаңа мындай кылып беребиз, же башка кылып беребиз деген мындай бир. Демек, изденүүчүлүктү мындай даңазалай турган, изденүүчүлүктү мотивация кыла турган бир механизм жок мектепте. Жок, азыр мектеп азыр ага менимче келерек bizde. Мектепте ал нерсе дээрлик жок. Ооба, изденген мугалимдер, башкалар бар, бирок жалпы жонунан андай механизмдер же бир кызыктыруучу бир шарттар ал жерде жок. Аны көрө албайм. Анан экинчиси бая айтканда университет менен мектептин ишмердүүлүгүндө бир топ мисалы мындай жандануу болуш керек же биригүү болуш керек да. Азыр бир мындай расмий баягы айрым талаптар бар, ошол талаптарды гана аткаруу деңгээлинде. Ооба, мектеп ошондой. Эриш аркактык жок. Кечиктирлиги сиз университет тараптан, мектеп тараптан мындай кандай бир конкреттүү кадамдарды кабыл алыш керек деп ойлойсуз, жасаш керек? Билбейм, буну эми бир топ жагын иликтеп чыгыш керек агай. Себеби бая айткандай анализ, биз баягы кайсы бир кадамды таштагандан мурда анализ кылышыбыз керек. Мектепте эмне болуп атат, университетте кандай жаңылыктар бар, башка дегендей. Анан ар бир университет өзүнүн деңгээлине жараша, мисалы мен Ошто иштегенде, мектепчи иштегенде азыркы ОШМПУ институт болчу анда, ОГИП деп коет элек. Ошонун бир жакшы бир жөрөлгөсү бар эле. Мектептеги, өздөрүнүн университетиндеги жана башка университеттеги
бүтүрүүчү студенттер менен педагогдор менен конкурс өткөрүшчү мектептер менен биргеликте. Анан биз аны ошол 52 мектепте директор болуп турганда алардын ошол Таластан барды, Бишкектен барды, ошол окуш студенттердин сабак өтүүсүнө биз класстарды уюштуруп бергенбиз. Ушул сыяктуу мындай демек Мелис мырза, демек бул жерде мектептин жетекчилери, мугалимдери, ошол эле мезгилде университеттин дагы ректорлору, жетекчилиги демек борбордон эле баягы команда күтүп отура бербестен өздөрү демилгелеп иштерди кылыш керек экен да. Ооба, сөзсүз бул. Сөзсүз. Анткени баарыбыз бири-бирибизге байланыштуубуз. Себеби мектеп кандай окуучу тарбияласа ал университетке барат. Университет кандай бүтүрүүчү тарбияласа ал кайра мектепке келет. Адатта ушул бизде ушул мүнөздүү нерсе бар. Кээде мектеп университетти күнөөлөп калган учур бар. Университет мектепти күнөөлөп баягы чынжыр айланып жүргөн учур бар. Демек антпестен кызматташуунун жакшыртуунун бир жолдорун издешибиз керек экен. Абдан жакшы. Эми азыркы сиз иштеп аткан Кыргыз Билим Берүү Академиясы жөнөкөй ата энеге, коомчулукка немени алектенет? Бир жөнөкөй тил менен түшүндүрө кетсеңиз. Жөнөкөй тил менен айтканда баягы мектептик билим берүүнүн ички мазмунун аныктайт. Ички мазмун дегенде окуу программасын, предметтик стандарттарды, анан базистик окуу планын, ушул өзгөрүүлөрдү, замандагы өзгөрүүлөрдү, коомдук талаптарды, анан акыркы убакта абдан көп айтылып аткан баягы коомдук заказ деп коебуз, буйрутманы, ошолорду, анан дүйнөлүк тенденцияны эске алуу менен ошолорду улам жаңылап, улам заман талабына ылайыктап иштеп чыга турган бир мекемебиз. Эң жакшы. Ушул Кыргыз Билим Берүү Академиясы мурун башкартылчу Советтер Союзунан бери бар эле да. Ал убакта балким мындай эр шаркактык, баягы мамлекеттик заказ күчтүү эле да. Азыр эми Кыргыз Билим Берүү Академиясы мурунтан эле бар. Бирок мындай канчалык бүгүнкү күндө мындай эл аралык тенденция дейбиз, дүйнөлүк билим берүүгө интеграция дейбиз, ошончолук аракет кылбасын, өзүңүз айткандай документтер жакшы иштелбесин, мындай биздин билим берүү системабыз, өзгөчө мектеп билим берүү системабыз мындай артта келаткандай да. Ыкчамдатуу үчүн кечиктирилгис бүгүнкү күндө кандай иш чараларды кылып атасыздар бүгүнкү күндө? Эми баарыңыздарга маалым 12 жылдык билим берүү системасына өтүп аткан учурубуз. Чындыгында мындай 12 жылдык билим берүү системасында бир-эки нерсеге токтолуп коеюн. Биринчи, башында мен деле мындай бир каршы болгом. Бул нерсеге анча деле мындай кызыктар болгон эмесмин. Бирок бир нерсени эске алып коюш керек. Бардык мугалим, билим берүү чөйрөсүндөгү адам, эксперттер, башкалар баары билет, азыр сиз айткандай, Кыргызстандын билим берүүсүнө реформа керек. Бирок мен кепилдик берип айта алам, 95% адам, ошол сөздү айткан адам, 95% адам эч кандай альтернатива, жол, сунуш бере албайт. Ушул нерсени билет, талап коет, сындайт, айтат, бирок сунуш жок. Анан негизинен сунуштарды сиз айтыңыз эми. 12 жылдык билим берүүдөгү эң негизги артыкчылыктардын бири бул чындыгында мындай бир мектептик билим берүү толугу менен жалпы масштабтуу өзгөрүүгө учурайт. Бул жерде эң чоң иштердин бири биз ошол Кыргыз Билим Берүү Академиясы, ошол президентибиз Назира Кубанычбековна билесиз, педагог илимдердин доктору, профессор. Ошол эжекенин жана министрликтин тапшырмасы, жана атайын бир жумушчу топтун жардамы менен ушул 12 жылдык билим берүүнүн концепциясын иштеп чыктык. Ушул 12 жылдык билим берүүгө ылайыктап, бая айткандай коомчулукту баарын эске алып, билим берүү стандарт иштелип чыкты. Анан эми ушул иштерди азыр буйруса, ушул күндөрү биз даярданып атабыз. Эртең бүрсү күндөн буйруса, өлкөнүн аймагындагы бардык окуу бөлүм, бардык эмес, бир топ 600дөй окуу бөлүм башчыларын окутабыз биз өзүбүз. Ушул стандартты жана предметтик стандарттарды окуу программаларын иштеп чыккан адамдар өзүбүз барып, эмне үчүн бул жери мындай, анткени өзгөрүүлөр көп да. Мисалы, 1-6 класс башталгыч болуп калды. Базистик окуу планында бир топ өзгөрүүлөр бар, өзгөрүүлөр кирди. Ал жерде мисалы мүмкүн болушунча өзүңүз билгендей PISA сынагынан дагы бир топ сынактардан кийин, изилдөөлөрдөн кийин айтылгандай 1 сааттык окуу жүктөмдөр дээрлик жок болду. Ошол сыяктуу нерселердин баарын
азыр учурда иштеп атабыз. Анан кечиктирилгис дегенде ушул нерсени айтып кое алам. Ушул нерселерди эми жайылтуу менен мугалимдерге жеткирүү менен алектенебиз мындан ары. Мелис агай, эми азыр мына биздин YouTube каналыбызга чыккандан кийин көпчүлүгү ата-энелер, катардагы биздин жарандарыбыз экөөбүз тилдеп башташы мүмкүн да. Азыр балдар итак эле 12 жыл, 11 жылдыкка чыдабай атат, балдар окубай атат. Мына практик мугалим катарында жөнөкөй карапайым ата-энеге коомчулуктун мүчөсүн айтсаңыз, 12 жылдык эмне үчүн керек? Эмне үчүн ичүүбүз керек? 12 жылдыктын мисалы жогорку класстар үчүн эң чоң утуктарынын бири, буюрса быйыл ушул жылдарда кайра башынан иштеп чыгабыз. 10-чы, 11-чи, 12-чи класста профилдик окутуу киргизилет. Буга чейин ооба туура мектепте эң чоң көйгөй 10-чы классты, 11-чи классты мектепке келтирүү болчу. Аны кызыктыруу болчу. Эми демек бир артыкчылыгы профилдик окутуу. Профилдик окутуу. Анткени баланы кызыктырасың. Демек кесиптерге жанагындай багыттоо, Кесиптерден мурда кайсы бир багыт боюнча келечектеги өзүнүн кесибине ылайык сааттарды көбүрөөк окутуу. Мисалы, азыр мектепте 30 саат менен окуса, бардык 30 саат менен окуйт. А профилдик окутуу болгондо андай болбойт. Класс тандайт. Жалпы сааттын саны 20 саатка чейин, 18ге чейин кыскарат. Жалпы сааттар себеби бардыгы бирдей болуш керек болгон мамлекеттик компоненттеги табигый илимий сабактар бар. Аларды четке кагалбайбыз. Кайсы бир деңгээлде жалпы маалымат катары алыш керек. Аны алат, бирок калган сабакты, калган 10 саат сабакты өзүнүн келечектеги кесибине же кызыкчылыгына, жөндөмүнө жараша ушул нерсени алат. Бул ошол эле мезгилде жанагы милдеттүү мектепте окуу бул 9 жылдык боюнча кала берет. Кала берет. 9 жылдык. Каалагандар колледждерге 9 бүткөндөн кийин кесиптик лицейлерге бара берсе болот. Демек 10-чу, 11-чи, 12-чи класстарда окуу бул ошол ата-эне менен окуучунун каалоосунун негизинде. Ошону айта кетсеңиз. Каалоосунун жана анын жөндөмүнүн, анан келечекте тандаган кесибине байланыштуу. Келечекте баягы жогорку окуу жайга тапшырам. Жогорку жайга тапшырам дейт, же башка болот. Андан кийинки нерселердин бири окуучунун жашы өзгөргөн жок бизде. Себеби буга чейин мындай бир айтылып келчү, нөлөбөй класс деп же наристе программасы менен аны мен ошо мектепте иштеп атканда башталган ал. Биринчи 100 саат менен окутканбыз. Кийин 240 саатка көтөрүлгөн. Кийин 480 саат болду. Ошентип окуткан программа эле кайра мектепке официалдаштырылып 1-чи класска берилди. Бул жерде баланын эч кандай немеси жок. Андан кийинкиси эми бул жерде кайра кайталайм, кандай өзгөрүүлөр болбосун, бирок негизи жумушту аткара турган бул мугалим. Мектептин мугалими. Ал жердеги сыйкырдуу 45 мүнөт. Ошол 45 мүнөт эгерде биз жасаган аракеттерди мугалимдер жабыла көтөрүп, ушул нерсе менен аракет кылсак, анда сөз өзгөрүү болот. Болгону бизде баягы ушундай бир нерсе бар. Жаштар менен жаңы муун менен мектеп мугалиминин ортосундагы бир топ мындай карама-каршылыктар, акылдагы, ойдогу, ой жүгүртүүдөгү, технологиядагы далгелбестиктер бар. Мисалы, бүгүн окуучулар өздөрүнүн сленгтери менен, башкалар менен сүйлөшөт. Бирок ал бирөөнү шылдыңдайын же атайлап мындай неме кылайын дебейт. Болгону анын чөйрөсү, башкасы ошондой. Экинчиден, мисалы бүгүн мурункудай таза жаз, башка деген замандын талабы азайды. Анткени көп нерсени мына телефон аркылуу эле бүтүрүп атабыз. Планшет, телефон дегендей мисалы да. Андан кийин ал балдар көбүрөөк мындай бир кыска нерселерди кабыл алат. Анткени социалдык желелердеги, коомдук турмуштагы күршар алардын кабыл алуусун ошого алып келди. Фрагменттарды койдум деп атабыз, Мурункудай узак бир лекция тибиндеги сабактар, кана буну көчүрүп жазгыла, арасынан бир нерсени көчүрүп жаз деген сыяктуу нерселер аларга көп деле мындай кызыктуу нерсе эмес. Бул жерде мугалимдер ойлоно турган нерселер бар. Ошол эле мезгилде ата-эне дагы буну эске алыш керек деп ойлойм. Эми абдан жакшы айтып өттүңүз. Жанагы мектеп окуучулары менен азыркы жаңы муун эми альфа муун деп атпайбызбы? Ошол жаңы муун менен мугалимдердин ортосундагы ажырым.
Ушуну азайтыш үчүн мугалимдер канчалык деңгээлде бүгүн кесиптик жактан, инсандык жактан компетенциясы ушул мындай даяр болуп атабы? Сиз мындай кечээки эле мектептен келген жаш агай катарында өзүңүздүн көрүшүңүздү айтсаңыз. Негизи мектептерде бул нерсе бир топ эле мындай өтө бир курч болуп кеткен жерин мындай байкаганым жок. Себеби мектептерде чындап эле жаш мугалимдер, жаш ага эжекелер бир топ эле көбөйүптүр. Мен мурда мектепте иштегенде ооба жаш ага эжекелер шаарда эле болсо керек деп ойлойт элем. Аз эле, Болсо керек деп ойлойт элем. Бирок айыл жеринде дагы жаш ага эжекелер ошол эле бизге окшоп гаджетти төрөлгөндө көрбөсө дагы мектепте окуп атканда көргөн, таанышкан мугалимдер мындай көп экен. Бүгүн Z мууну өзү мектепке келип калды. Келип калды. Демек алардын ой жоруму, дүйнө таанымы, гаджеттерди колдонуусу альфаларга жакыныраак. Бул жерде эң чоң маселе биздин пенсия курагындагы же баягы бир мындайча айтканда, мыкты мугалим боор менен эле мыктылыгын далилдеп коет деген бир мындай бир концепция деп коебузбу, өзгөрүлгүс бир нерсе менен иштеп келген мугалимдерибиз дагы жок эмес. Мына ошолордун ортосунда бир топ мындай ажырым байкалат. Ал мугалимдерибиз деле өтө аз санда деп айта албайбыз. Бирок бир мындай жакшы бир нерсени эске алыш керек. Бүгүн ата-эне дагы балама билим берем деген нерсени ойлоп калганы, бул ушул нерсени ажырымды бир топ жайгарат. Себеби биз мектепте окуганда ата-энебиздин дээрлик иши жок болчу. Биз менен. Мектепте окуп атасыңбы? Азаматсың балам. Азамат, сыймыктандым. Ушундай нерсени айтчу. Бирок кайсыны окудуң, кандай окудуң деген. Агаларыбыз, эжелерибиз көзөмөлдөшү мүмкүн. Улуулар кийинкилерин көзөмөлдөшү мүмкүн. Бирок жалпы коомчулукта мисалы жөнөкөй эле тема. Менин үйүмөн мектеп 5 километрден жакты болчу. Эмне менен барып келдиң? Автобуска жол кирең бар беле, башка беле деген сыяктуу нерсе дээрлик. Ата-эне анткени тамак аш менен болгон. Ата-эне кызыгып калды. Бул аябай сонун нерсе. Месим мырза, мына менде жакында болгон окуяда келиңиздер, мындай турмуштук бир окуядан айтсак да. Мен жакында бир жакын тууганымдын кызына жолугуп калдым да. Ал 11 класста аяктады. Анан педагог болгондон кийин, 11 класста аяктап атсаң, жалпы республикалык тестке кирдиңби, кайсы багытта кеткен атасың деген баягы биз өзүбүз кызыккан суроолорду беребиз да. Берген учурда таң калганым, жанагы жалпы республикалык тестилөөгө кириптир, бирок эч бир предметти тандап албаптыр да. Эмне себептен предмет тандап алган жоксуң? Бирөөнү кирсең ал сага жардамчы да деп эме кылсам, жок, биз мугалимдерибиз айткан жок дейт да. Демек мен ойлоп калдым, эми ошол 11 классты бүтүп аткан окуучуларга эми ата-эне болбосо дагы, эгерде ата-эненин маалыматы жок болушу мүмкүн да, педагог эмес да. Педагогдор багыттап, момундай адистикке барсаңар, бул предметти кошо бергиле деген бир багытта болуш керек да. Демек мектептин деңгээлинде, эми ушу чүйдөгүн бир мектепте ошондой болуп тур. Тилекке каршы мындай кайдыгер мугалимдер, кайдыгер мектептер меке жок эмес да бүгүн. Ооба, мындай жалпы республикалык тестирлөөдө өзү ошол СОМО деп коебуз. Ошол уюм менен министрлик бир топ иштерди мындай жөнгө салышка туура келет. Биринчиден, коомчулукта эң көп айтылган терс пикир бар. Туура эмес пикир бул, бирок айтып коеюн. Жалпы республикалык тестирлөөдөгү суроо менен мектеп программасы туура келбейт экен деген нерсени көп айтышат. Жок. Мен ошол тестке даярдаган адам катары дагы, аны ичинен билген адам катары дагы айтам, толугу менен дал келет. Болгону суроо берүү стили башка. Аны өздөштүрүп алган мугалим же окуучу болсо, аны тез эле мындай неме кылып койсо болот. Өздөштүрсө болот. Менин бир мени мектепте окуткан Шатманалиева Санамбүү деген эжекем бар эле. Кыргыз тил адабияттан. Ошол эжекем мындан туп-туура 19 жыл мурда ушуну сонун түшүндүрүп койгон экен да магачы. Эмне деген? Мен түшүндүм буну деген. Мисалы деген. Айтматовду тап деген теманы мен өтсөм деген. А. Чыңгыз, Б. Түгөлбай, В. Алыкул, Г. Касымалы деген болсо, сен Чыңгызды белгилейсиң. Бирок тестке кирсең,
Айтмат Абанын небересин тап деп бериш мүмкүн экен деген да. Бирок тема ким жөнүндө кетат? Чыңгыз жөнүндө кетат деген да. Дагы бир аз тереңдеп кирип атат, жөн эле фактологияны өрбөй, ойлонууга түртүп атат да. Анан эң кызыгы, мен кийин ушуну ойлонуп калдым. Эгерде баланын логикасын текшергиси келсе, ошол тест түзгөн адам Айтмат Абанын кемпирин небересин тап деп койсо, баланын башы такыр айланып калат да, мисалы. Туурабы? Бул биринчи нерсе да. Бул мындай бир, демек изденген мугалим ошону аңдап алды. А изденбеген мугалим дагы эле болсо муну аңдай албай жүрөт, туурабы? Ошон үчүн мындай бир массалык маалымат каражаттары аркылуу же мектептерге ар бир мектептин мындай бир окуусун, мындай окууларды уюштуруу аркылуу ушул маселени жеткириш керек. Бул эң чоң маселелердин бири. Анан туура мектептерде кесиптик эң чоң көйгөйүбүз ушул. Мектепте кесип тандоого багытталган эч бир мындай бир атайын бир бөлүнгөн адам жок. Аны бир гана бүтүрүүчү класстын мугалими гана сезет. Бирок ал бүтүрүүчүнүн классы, бүтүрүүчү класстын класс жетекчиси ар 5 жыл сайын алмашат. Сиз 5-классты аласыз, алып барасыз, 11-классты бүтүрөсүз. 11-классты бүтүрүп атканда гана сиз мындай кылгыла, мындай дегениңиз менен кийинки жыл аны сиз унутасыз. Аркаңыздан келаткан мен класс жетекчи ал нерсени улантышым керек болот. Бул нерседе дагы, бирок мектептин, кайра кайталайм, бул деле мектептин директорунун жеке көзөмөлүндө туруш керек болгон иш. Анткени андан чыгар мугалим өзү чыгармачыл адам да. Бул жаңычыл адам, бул изденген адам. Ал жок дегенде окуучуларына багыт берип, тетик алыстагы бир жарыкты көрсөтө алыш керек да. О, бассаңар, бияктан мындай жарыктар бар. Туура. Ал жерде мугалим дагы түздөн түз тиешеси бар, мугалимдердин дагы. Анан акыркы убактарда баягы айткандай, кайталайм, ата-энелер бир аз ушул нерсеге көңүл буруп калды. Бирок мен мындай бир директор болгон адам катары айта алмагай. Мектеп мугалимден мурда бул директордун иши болуш керек. Албетте директордун иши болуш керек. Ал биринчи кезекте, сөзсүз түрдө. Мен ушул нерсени айта алам, мындай сыймыктануу менен айта алам. Мен окуучуларым деле жалганчыга чыгарбайт. Мен канча бүтүрүүчү бүтүрсөм дээрлик. Албетте 52-нчи мектепте биринчи директор болгон жылдары бул нерсени кыла албадым, бирок кийинки акыркы бүтүрүүчүлөрдө жана Ноокат билимканасында да ушул нерсени толугу менен аткардым. Жылына 2 жолу жеке окуучунун өзү менен директор катары кесиби жөнүндө, ар бир окуучу менен колуңузду бериңизчи. Ушул менимче директордун эң негизги иштеринин бири ушул болуш керек. Албетте. Ал буйрукту туура аткарып койду, башкадан дагы биринчи ушул болуш керек. Анан кийинки жылы, акыркы директор болгон жылы жакшы жагы мүнөт менен класс жетекчиси, социалдык педагог, окуу бөлүм башчысы, анан эми ал жатак мектеп болгон үчүн психолог бар болчу. Ошол анан окуучу анан ата-энеси менен кошо баарлашып чыктык. Ошондо 57 окуучунун ичинен, бүтүрүүчүнүн ичинен 4 окуучунун мындай бир чечилбей аткан чоң маселесин чечтик. Кандай десеңиз, ата-энеси бала менен ата-эненин ортосундагы талаш кесиптен эмес, аймактан келип чыккан. Сен ошко эле барып оку десе, бала Бишкекке окуйм деген. Анан биз ага ата-энеге түшүндүрдүк. Маанилүүсү жер эмес. Сиз биринчи кесибин чечиңиз, анан университетти мындай тандашалы. Экинчиси, кесип тандоодо ата-энеси өзүнүн жетпей калган нерсесин балага таңууламай бар да. Мен ушул медицина кызматкери болушум керек эле, же бир чоң үй бүлөгө бир мед кызматкер керек да деген ата-эненин түшүнүгү. Ата-эне өзүнүн каалоосу менен балага таңуулап аткан. Ушул бала макул эмес. Бала эмне болоюн, ким болоюн деп атыптыр? Бала айтат, мугалим болом дейт. Анан ушундай бир 4 үчүнчүсү окуучунун жок, калгандарыныкы окшош. Ушул эки көйгөйдүн негизинде болду да. Демек, мугалим менен окуучу тыгыз иштегенде ата-энеге дагы окуучуга да жардам болду да. Анан педагогдун агартуучулук бул жерде миссиясы орундалды да, туурабы? Ошол. Ошон үчүн мен директор кесиптештериме айтам, биринчи орунга ошол нерсени коюш керек. Себеби ар бир окуучу менен жакшы сүйлөшсөң абдан неме болот. Себеби мен биринчи сүйлөшкөндө ачык болот окуучу, мындай ачык эле айтат. Алар уялбайт, жогото турган нерсеси жок. Анан мынтип келип бир мен жалпы республикалык тестирлөөгө эмне кылып даярданатасың десем, бир окуучу мени абдан таң калтырган. Азыр мед академияда окуйт. Ошол окуучу айткан, агай, мен өзүмүн
сынамык тесттеримин жыйынтыгын карасам, таң калыштуусу менде математика менен кыргыз тилдин практикалык грамматикасы жакшы эмес экен. Ошон үчүн бир китепте айткан Акынбекова деп, Акынбекованын китебин алдым, күнүнө 1 саат ошону карап атам, 1 саат эсеп чыгарып атам деген да. Кийин ошол кыз 202 балл албады. Мени өтө таң калтырган себеби демек деталдуу кириптир да. Деталдуу кириптир да. Мына иштеген. Жазып алганда мындай 1 саат окуп атам деп. Кайсынысынан күчтүү, кайсы тараптан кемчилиги бар. Ооба. Биринчиде ошентип сөз берген экен мага. Мен аны баягы жазбай калыптым да, анан эмне болду десем, мен сизге ушинтип сөз бердим эле, мен ошолорду бүтүрдүм деди. Анан кийин жыйынтыгы ошондой болду. Ошон үчүн окуучу менен чындап эле мындай баарлашыш керек. Мектепте баарлашканга убакыт жок. Себеби инфраструктурабыз дагы ага дал келбейт. Себеби бир окуучу кирди, экинчи класс кириш керек. Окуучу анан класс жетекчи эптеп келип көзөмөлдөп класс тазалатып калат башка дегендей. Ошон үчүн окуучу менен баарлашыш керек. Эң мыкты. Анан эми мектептин жетекчиси катарында, буга чейин иштеп келген жетекчиси катарында айтсаңыз, мындай мектептеги негизги көйгөй катарында эмнени санайт элеңиз? Мисалы үчүн бүгүнкү күндө коомчулукта айтылып келет, мектептерде мындай гендердик баланс сакталбай атат, агайлардын саны аз болуп кетти деп. Мунун кандай таасири бар дейсиз? Бул тарбиялык иштерге түздөн түз таасири бар. Атанын үй бүлөдө орду кандай болсо, мектепте агайдын орду ошондой. Мен бул нерсени буга чейин деле көп жерде айттым. Ооба, негизги маселе ушул деп айта албайм. Бирок агайлардын мындай болбогондугу, аз санда болгондугу мектептерде бир топ көйгөйлөрдү жаратат. Буну мен ошол 52 мисалы кандай көйгөйлөр? Мисалы Ош шаарындагы 52-чи мектепте директор болуп турганда мындай болду. Мен азыр бардыгы ошол мектепте иштеп аткандары бар. Алардын ичинен жалпы жамаатта 70 мугалим болсо, бирок ошонун ичинен жалпы кошкондо 16 агай болдук биз. Ал бул мектептеги дурус көрүнүш. Дурус көрүнүш, жакшы көрүнүш. Бирок жалпы алганда баары пайызы аз. Бир топ аз болчу. Анан бирок 16 эркек мугалим 70-тин арасында деген бул аябай жакшы көрүнүш. Азыр жок десе көп мектепте. Азыр ошол агайлардын бирөөсү Шамырзаев Илгиз деп мыкты мугалим конкурсун 2021-жылы алды. Анын аркасынан эле келип Акылбек уулу Нурсултан деген жигит кийинки жылы алды. Мыкты мугалим болушту экөө тең. Андан кийинки жылдары дагы келип катышып атат. Ошол эле мектептен катышып атат, 52-чи мектептен. Анан музыканты бар, информатиги бар, башка. Бул эмне экен? Бул баланын класстан тышкаркы убагында бир топ таасир бере турган нерселер экен. Мисалы, ошол Илгизбек Шамырзаев деген агай эмне кылат эле? Ал өзү тиги Биларман Ордонун интеллектуалдык оюндун фанаты. Ошого кызыккан окуучулар ошол сабак бүткөндөн кийин ошонун айланасынан кетпейт. Демек жалпы дүйнө таанымдарын байытат. Ооба, бул өтө бир чоң бир мындай бир тарбиядагы баланы бекерчиликтен ошол эле мезгилде башка бир пайдасыз зыяндуу нерсеге алек болуусунан сактайт. Ошол эле Акылбек уулу Нурсултан жана жанында Абылкасым уулу Сорон деген жигит экөө тогуз коргол ойнойт эле. Ошонун айланасында ээрчип жүргөн агайлар Сорон агай деген мектептин айланасында жүрөт эле. Экөө кийин шаардагы курама командага кирди бирөөсү. Ошол анан дагы бир окуучулардан дагы кызып калды, ой көп үйрөндү. Анан жалпы команда мен өзүм баш болуп Биларман Ордого барабыз. Өзүбүздүн команда бар. Ага кызыккан, жалган айтпасам, бир элестетиңиз, Биларман Time Ash деген оюн бар эле. Ошон андан сырткары, телевизордон сырткары. Окуучулар өзүнчө команда түзүп алып ойнойт, оюндан кийин аш жейт. Кечки саат 6-да башталат, 9-да бүтөт. Бирок ошол жерге 2, кээде 3-кө чейин окуучулардын командасы келчү. Биздин мектептен. Бул өзүнчө бир жакшы багыт болду. Бир эле мектептен 2-3 команда. 2-3 команда. Анан ошол эле мезгилде дене тарбия азыр мектепте кармап турат да, дене тарбия мугалимдери агай деген статусту кармап турат. Себеби дене тарбия мугалимдери. Дене тарбия агайлары Абылкасым агай, Ороз деген агайлар эртең менен эрте балдарды чакырып алып, мектептин курама командасын таңкы саат 6-да мектепке чакырат, 7:30-га чейин машыктырат. 7:30-да мектепте шарт бар. Мындай чайканып алат да, чайнап алат да, сабагына кирип кетет. Бул балдардын анан эң негизгиси мындай бир бала
баладай болуп кирип чыгып жүргөн, агайды көрүп, жок дегенде галстугун көрүп, баскан турганын көргөнү деле өзүнчө бир тарбия. Эжейлердин дагы жүрүм туруму менен катар эле агайлардын жүрүм туруму, алардын өзүнүн болгондугу дагы өзүнчө бир чоң көнүмүш адат, баягы жакшы адаттарды көрөт, сүйлөгөнүн көрөт, өзүңүздөн өнөрүн үйрөнөт, аны ээрчийт. Анан жок дегенде бир мындай бир астынан мисал катары айта турган бирөө болот да. Агай дегендейчи. Анан бунун мындай бир социалдык жагынан алганда дагы, көп жагынан алганда, азыркы айткан нерселерибиз психологиялык жактан алганда дагы балага бир топ мисалы, бир топ нерселерди жакшы. Мисалы, агайлар менен бирге биз деле сабактан кийин ошол мектептин залында волейбол ойночубуз, жалпы жамаат чыгып алып ойночубуз эжекелер менен, агайлар менен. Ушул нерсе мугалим балдарга бир топ неме берет. Тилекке каршы башка мектептерде агай баягы агайдын жоктугу көптөгөн бир карама каршылыктарга, дагы бир көптөгөн мындай бир бекерчиликтен бир мектепке барып, же бирин экинчиси мындай үстөмдүк кылууларга алып келип атат. Алып келип атат, Абдан жакшы. Анан мына сиз эми ушул билим берүү академиясынын вице-президенти катарында. Биздин кыргыз билим берүү системасында мындай окуу жүктөмү деген түшүнүк бар да, учебная нагрузка деп коет эмеспизби? Ушул окуу жүктөмү дээрлик көп өлкөлөргө караганда жогору, өтө эле көп. Эми ушунчалык окуу жүктөмү көп болгонуна карабастан, азыркы күндө Кыргызстанда өзүңүз билгендей мындай бул предмет сөз кириш керек деген таң кулагандагы адамдар да көп да. Эми эмне себептен мындай окуу жүктөмү, ушундай көп окуу жүктөмү мындай жакшы натыйжа бербей атат да? Негизи окуу жүктөмү чындыгына келгенде мындай бардык мектептин мугалими деле ушул окуу жүктөмдөн көп нерсе таасир этет. Же болсо окуу жүктөмү сапатка таасир этеби? Сааттардан. Бирок негизи сабактардын сапаты, окуучунун мыкты болушу бул көбүрөөк сааттан да көбүрөөк мугалимдин чеберчилигине же методикалык иштерге көбүрөөк экендигине мен ушул жерге келип иштеп көрүп ынанып атам. Анткени мейли кыргыз тили болсун, мейли математика болсун, мейли физика, мейли бардык болсун, бардык мугалимдер, бардык кызматкерлер ошондой деп ойлойт. Менин сабагым маанилүү деп ойлойт. Азыр тилекке каршы кирсе эле бала тарбиялуу болуп кетет. Же болсо үйрөнүп кетет. Ушул нерсе тилекке каршы мектептерде дагы ушул нерсе аябай байкалат. Бала спортко кызыкса деле физика мугалими же математика мугалими аны кыйнай берет да. Сен буну билбесең болбойт. Жашоонун өзөгү физика, жашоонун өзөгү химия, сенин нан таап жей турганың кыргыз тили депчи. Балага эртең ага зататоштун деле, химиялык реакциянын деле эртең келечекте көп деле бир башка, бир башка. Ушул биз балага карата жеке мамилеге келгенде сааттар менен ушул нерсени алмаштырып алып аткандай сезилет мага. Анткени бала бул ата-энеде дагы бар. Балаң ушундай болом, чачтарач болом дейт го деген нерсе бир ата-эне үчүн менимче азыр мындай повар болом десе, билбейм, Россияга барып эле поварлыкту үйрөнүп аябай кыйналган ата-энелер макул болбосо, көпчүлүк ата-эне ага макул боло бербейт. Демек, кыргыз баласы эгерде повар болом десе, эмне ушунчалай болосуң дейт. Депутат болом десе кубанат, деп ошол сыяктуу бир мындай бир балага жеке мамиледе бул баланын өзүнүн тандоосуна мындай эркиндик деген сөздү абдан көп пайдаланабыз, башка кылабыз. Баланын жеке буюмуна эркиндик деле жок экен бизде. Мен баягы сиз дагы барып көрүп келдиңиз. Океандын ар жагына тиги АКШга барганда алардын эмоциясына өтө таң калдым менчи. Эмоциялык тарбия бизде жок экен. Ошон үчүн дагы жакшы биздин ошол жумушчу топ, бая айткан Назира Кубанычбековна баштаган жумушчу топ эмоционалдык тиги интеллект өнүктүрүү боюнча атайын компетенттүүлүктү атайын киргиздик, ошол жерге киргизишти ошолор. Мен ушуга кубанам. Мен сөө таң калдым. Бизде мисалы ой деп минтип суктанып, атаке карачы, ой ата деп мындай бир суктанган күнүбүз дээрлик жок экен да. Анан мисалы да баланын элементарный ошол кичинекейинен баштап мындай бир кубануусун, сүйүнүүсүн кубаттаган, башка кылган бир жеке мындай эркиндик ошол жактан келет экен да. Анан мектепке келгенде тандоо,
анан башка сен ушул жерде отурушуң керек дегенден башталат. Эзеке мен аркага отура берейинчи, жок сен экөөң сүйлөшөсүң башка, же мындай талап коюу менен макул отурасың, бирок сүйлөшпөй отур же башка деген сыяктуу нерселер жок. Ушинтип келип туруп, анан кийин ошол эле нерсе мугалимдерге келгенде эле ушул нерсе да мындай. Менин саатым 15 саат болсо дагы, эгерде бир предметтин сааты, анда деле өзгөрүшү кыйын. Мисалы үчүн ошол эле кыргыз тилин алсак. Эми 1-класстан бүгүн баштап мына орус мектептеринде окутулуп келатат. А бирок тилекке каршы 11-класска келгенде дээрлик көпчүлүгү кыргыз тилин билбей атат. Демек сааттын жанагы окуу жүктөмүнө же болбосо сааттын көптүгүнө байланыштуу эмес экен да, сапатына байланыштуу экен да. Сапатына, ошол методикалык жактан мугалимдин чеберчилигине байланыштуу нерсе бул. Себеби анан экинчи нерсе, чындап эле мына акыркы жылдары бул жылы буюрса өтө жакшы бир сумма бөлүнүп китептер чыгып атат. Китептер дагы абдан маанилүү экен. Анткени мугалим жеткире албаган нерсени бала өз алдынча иштеп, ошол китеп аркылуу дагы үйрөнгөнгө болот. Анан ушул жерде баягы китеп темасына келгенде, тилекке каршы ушундай бир коомчулукта мындай окуурмандык деген нерсе бир топ аракет кылды. Ортодо баягы бир адамдан бир китеп деген жакшы бир демилгелер болду. Башка болду. Бишкекте бир топ баягындай китеп сүйүүчүлөр, китеп клубтар, башкалар бар, бирок окуучулардын арасында жалпы окурмандык өтө көп мындай байкалбайт дагы деле. Мен Ноокат билимканасында иштедим, 2 жыл айттым. Ошол жерде мен эң негизги окуучулардын ошончо ийгилигинин негизги нерселеринин бири, бир 3-4 нерсени көрдүм. Биринчи, мугалимдердин аябай мыкты экендиги, ишине берилгендиги, ал жердеги коллективдин ынтымагы. Анан үчүнчү нерсе, китепканада мындай бир чоң китепкана эмес да, бир бөлмө, ушул бөлмөдөй деле чыгып чыкпайт. Бирок барып китепканачынын астына барып карасаң, текшерсең, ар бир окуучунун ачылган карточкасы толгон болот, толгон болот. Бул. Анан китепти мектептен да көрөсүз баягы, китеп окуп атканда көрөсүң да, мындай таң калыштуусу, мындай мен өтө таң калдым да. Окуучулар кирип чыга берет, анан кирет дагы мындай өзү алып келип тиги карточкасынчы алып келип туруп эжекеге берип туруп, эжеке мынаны жазып коюңузчу дегенде мындай шок болосуң да. Себеби кирип чыккан бала мындай болуп китепке аралашса өтө чоң. Мектептин китепканасы баягы жыл башында китептерди таркатып, жыл аягында жыйнап эле албастан, демек жыл бою жигердүү иштейт бул аябай. Ушул мындай учурда китеп болгондо балдардын окумалдуулугу аябай маанилүү. Окумалдуулугу абдан маанилүү. Анткени бул нерсе баягы баланын, азыр айтып атпайбызбы, кесипке келгенде бала кыйналып атпайбы? Бала эгерде өзүнүн тандоосун койгон болсо, эжеке, агай, мен келечекте бул болом. Ошон үчүн менин сабагым булдан эң мыкты. Буну түшүнүңүз десе, анда мугалим деле түшүнмөк. А бизде баланын жөндөмү башкасына карабай эле, менин 2 саатымды же 3 саатымды ушундай окушум керек, конспектиң болуш керек, башка деген нерсе бир топ алдыга чыгып кетет. А бул ушул нерсе да менимче эң чоң көйгөй ушул. Мектеп мугалимдери баланы окууга кызыктыра албайбыз, окууга кызыктырууга караганда биз саатка көбүрөөк муктаждай көрүнө беребиз. Бирок баягы ким Назира Кубанычбековнун жакшы салыштыруусу бар да. 4 бурчтуу бир жолдо турсак дейт да. Мугалим, предметтик кызматкер өзүнүн тушундагы светофорду гана карайт дейт да. Анан бирок биз үстүнөн карашыбыз керек дейт да. Себеби бул бияка кете турган адам дагы немеге учурабаш керек, кырсыкка же машинада болбош. Биз үстүнөн карашыбыз керек дейт да. Баары үчүн жоопту. Ошол үстүнөн караганда ушундай көрүнөт экен. Саат маанилүү. Өтө чоң мааниге эмес. Бирок 1 сааттык баягы айттым, окуу жүктөмүндө 1 сааттык сааттар дээрлик жок. Себеби переходдук өткөн мезгилде баары бир болуп калат экен кайсы бир жерлерде. А бирок 1 сааттык дээрлик жок. Себеби анын баягы 168 саат бар бир жумада. Ошондо кайра айланып келгенде велосипедин 45 мүнөттө эч нерсени чечпей калат экен да. Анан жумасына 2 жолу болсо бул жакшы экен. Ушул нерселер эске алынды. Бирок саат өтө негизги орунда деген нерсе бул туура эмес нерсе. Мелисага эми экөөбүз дагы сүйлөшөбүз го.
дагы кулайлуу бул подкасттын уланысын кийинирээк тарталы. Анан эми азыр ушул Кыргыз билим берүү академиясынын бир негизги иш аракеттери жөнүндө айтсаңыз, мисалы үчүн бүгүнкү күндө Алтын казык программасы жөнүндө айтылып келип атат. Азыркы күндө кайсы багытта иштеп атасыздар? Ошол 25-26 окуу жылында кандай жаңылыктар күтөт биздин элибизди, окуучуларды? Өзүңүздөргө маалым болгондой, быйыл 25-26 окуу жылынан баштап 1-2, 5, анан 7 класстар 12 жылдык билим берүү программасы менен окууну баштайт. Анткени баягы жалпы ата-энелерге айтып коюш керек, 12 жылдык десе эле дароо эле баардыгыбыз кирип кетпейбиз. Дагы мындан кийин 4 жыл бою 11 класста эле бүтүп окуйт. Ага кыжалат болбоңуздар. Андан кийинки нерсе быйыл 1-2, анан 5-7 класстар баштайт дагы. Калган класстар мурунку окуу программалары менен, мурунку окуу китептери менен улантат. Андан кийинки жылы дагы кошулат. Бул этабы менен деген нерсебиз ушул нерселердеги бая айткандай концепциясы жазылды, билим берүү стандарты кабыл алынды, бекитилди 131-токтом менен 14 мартта. Анан ошол эле мезгилде анын негизинде предметтик стандарттар иштелди. Азыр окуу программаларын иштеп атабыз. Окуу программаларын дээрлик иштеп бүттүк. Эми мына ошолорду кайрадан иштеп, анан базистик окуу планындагы баягы өткөн мезгилдеги бир топ мындай көйгөйлөр чыгып экен да. Ошолордун үстүнөн иштеп атабыз, процесстердин ичинен. Анан буюрса биздин Кыргыз билим берүү академиясы, жалпы жамаат бая айткандай колдон келишинче ошол күндөлүк турмуштагы жана практикалык жашоону эске алуу менен программалар түзүп атабыз. Кайталайм, муну ишке ашыруу биздин мугалимдердин алдындагы жумуш. Андыктан мугалимдерди жигердүү болууга жана ошол нерсени мүмкүн болушунча көп деле көлөмдүү болбоду агай. Көрдүңүз да. 11-12 бет. Мурункусу 32 бет болчу, макул дедик. Бирок бунда эң негизги өзгөчөлүктөрдүн бири адамдын жашоосунда адам оңго, солго басса, бул анын баалуулугу экен да. Анан компетенттүүлүктөрдөн да мурда баалуулуктар коюлду. 7 баалуулук. Ал кайсы сабак болбосун, баланы жоопкерчиликке, мекенчилдикке, жоопкерчиликке, адилеттүүлүккө, ак ниеттүүлүккө, анан баягы туруктуу өнүгүүнүн билесиз, Бириккен Улуттар Уюму тарабынан туруктуу өнүгүү принциптери кабыл алынган. Экологиялык, башка деген бир топ. Ошолорго үйрөтүү бардык мугалимдердин милдети. Ошол баардык предметтерди камтылган. Предметтерде ошону камтылган. Ушул нерсени эске алуу менен иштешибиз керек. Анан бая айткандай, ата-энелер дагы, коомчулук дагы бул нерсеге кайдыгер карабай, мүмкүн болушунча ушул нерселерди колдоп, кубаттап, коштоп кетсе, албетте башында ката болбой койбойт. Ката кайсы жерде болбойт? Иш болбогон жерде болбойт. Себеби унчукпай тура берсең, же иш кылбай эле тура берсең, сөз ката болбойт да. Катаны да көрбөйсүң да, себеби иш жок. Иш болгон жерде сөзсүз ката болот, мүдүрүлөт, кээде адашат. Бирок алардын бардыгын бая айткандай, сөзсүз мониторинг менен, баалоо менен, аркасынан кайтарым байланыш менен, талдоо жүргүзүү аркылуу, анализ аркылуу буюрса оңдоп түзөйбүз. Мелис агай, ушул бүгүнкү күндө билим берүү процессинде мындай кайнап жүргөн адам катарында абдан бир жасалып аткан иштер тууралуу, коюлуп жаткан максаттар тууралуу жакшы бир бизге маек куруп бергениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Биз ушул маектин башады деп тура аланда, анда эмесе урматтуу көрөрмандар жана угармандар, кийинки эфирден жолукканча сак саламатта туруңуздар, жакшы туруңуздар дейли.